Кийин айтты эле, мына мен таквамын деп мактанган болбойт дедик мусулманга. Себептен Алла билет ким таква эмес. Кандай эле ал такварагын билүүчү. Кимиңер таквараксыңар, аны да Алла билет. Ошондуктан өзүңөрдүн жаныңарды, напсыңарды көп актай бербегиле. Амал кыла бергиле, бири-бириңерди мактабагыла. Актанбагыла, мактанбагыла. Актанбагыла, анан мактанбагыла. Все. Бири-бириңерди мактаганды дагы тыюу салгын. Бир кээ бир учурларда мактаса болот деген. Анын өзү шарты менен мактаса болот. Эгерде мактаса, биринчи чыныгы сыпатка макташ керек. Экинчи ошо мактоону көтөрө алабы, көтөрө албайбы? Анын каалоосу эмне? Адамдарга көрсөтүүбү? Мени мактап койсоңор энди. Риякөрлүк үчүн болсо мактабаш керек. Себеп аны бузулганга сиз себепчи болуп атасыз да. Бул сараңдыктын себебинен эмес. Просто буну бузуп аламы деп коркууңдун себебинен. Ошон үчүн мактабаш керек. А эгерде мактоо аны бузбай турган болсо, сен мактайсыңбы, мактабайсыңбы, ага баары бир Алла үчүн жакшы иштерди кылып атат. Андай боло турган болсо, туган угуп коюңуз. Андай адамды мактаган шариятта такталган. Шарият аны мактаган. Шарият талап кылган. Ушундай адамды мактагыла депчи. Себептен алхамдулилlah бул ага дагы мотивация болот. Дагы ишин алдыга илгери көтөргөнгө дагы көбүрөөк жакшы, машалла, жакшы сөз буга текеберлик эмес. Ошо жакшы иштерди, амалдарды жайылтканга түрткү болот. А эгерде буга текеберликке, ошо риякөрлүккө түрткү боло турган болсо, анын жакшы иши менен деле аны мактабай эле коюш керек. Демек шариятыбызда мактоонун дагы чеги бар экен. Мактоонун дагы адеби бар экен. Билип карап туруп мактада, байды байлыгын себебинен мактасаңыз, Алланын алдында кор болосуң. Байдын байлыгынан мактан, байлыгынын себебинен мактаба аны. Байдын иман себебинен макта. Иманы барбы жокпу? Байдын иманы болсо, иман себебинен макта. Берешен зекетин берет, намазын окуп атат, бейбечараларга жардам берип атат. Машалла, Алланын жолуна жардам, буларды мактаса болот. Алла Таала барыбызга товфик берсин. Ошол мактоо боюнча пайгамбарыбыздын мынакей өткөндө хадистерден айткан элек, кээ бир сахабаларды пайгамбарыбыз көз алдында деле мактаган. Куш кабарларды берген. Мисалы, бейишке кире турган сахабалар боюнча эң алгачкы 10 сахаба ошолор бейишке кирет деп пайгамбарыбыз бу дүйнөдө эле жүз алдында эле кабарын берген. Тирмизи шарифте, Абу Дауд шарифте келет, Саид ибн Зайд деген сахаба болгон. Саид ибн Зайд радиаллаху анху. Самияту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул, пайгамбарыбыз мындай деп айтканын уктум дейт. Абу Бакр фил джанна, ва Умар фил джанна, ва Усман фил джанна, ва Али фил джанна, Талха фил джанна, ва Зубейр фил джанна, Саад ибн Малик фил джанна, Абдуррахман ибн Ауф фил джанна, ва Абу Убайда ибн Жаррах фил джанна. Пайгамбарыбыз айтыптыр, Абу Бакр бейиштик. Бейиште. Умар бейиште бул. Усман бейиште. Али бейиште. Талха бейиште. Зубейр бейиште. Саад бейиште. Абдуррахман ибн Ауф бейиште. Абу Убайда ибн Жаррах бейиште. Канча болду? 9. Ва сакатту Саид анил ашир. 9-он айтты дагы 10-чусын унчукпай койду, айтпай койду. Факалу лахум анил ашир. Сахабада 9, сиз 10 дебедиңиз беле? 10-чусы ким деп сурады. Факала Саид ибн Зайд, яни нафсаху. Мындай Саид ибн Зайд деп өзү айтып берип атпады беле? Өзү экен да көрсө 10-чусучу. Өзү экен да. Сума кала Саид. Кийин Саид ибн Зайд демек мынаке 10 сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сахабаларынан бейишке куш кабар берилген тугандар мына аттары. Зубайр деп уулду болсоңор Зубайр деп койгула. Кандай деген сахаба? Абу Бакр, Умар, Усман, Али көбүнчө көп. Мисалы, адамдар ушунда тегерепчи, Талха деген мисалы аттар жок. Саид деген, Саад деген,
Абу Убайда, Абдуррахман ибн Ауф, машалла, улы сахабалар. Мейлі. Кейін айтты: «Валлахи намашхаду раджул минхум ма Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям тагаббара фихи ваджху хайру мин амали ахадикум min ahadikum umra wala umru Nuh». Allahu akbar. Ravahu Nasai. Ушуну айтып туруп айтып, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге ушул кишилердин бирөөсү бир газатка катышып койгону, анын жүзү ушу Алланын жолунда чаңдаганы дейт. Мына 10 бар го, ушулардын бирөөсү. Бул силерге Нух пайгамбардын Алла Таала өмүрүн берсе, ошончолук амал кылсаңар дагы жакшыраак дейт. Булардын жүзүнүн чаңычы. Жүзүнүн чаңы. Нух пайгамбардын өмүрү эми 1000 жыл бериле. Ошончо өмүр берип ибадат кылган болсоңор, бу сахабалардын жүзүндө Алланын жолундагы чаңына да тирбейт. Мына бул дегени туугандар, силер алардын таквалыгына жетпейсиңер деген сөз. Алардын фазилетине жетпейсиңер. Сахабадан кийинкилер кандай гана кыйын болбосун, сахабанын эң төмөнкү сахабага жетпейт да. Эң төмөнкү сахабага жетпейт.